Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, мен бүгүн Чүй облусундагы Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылында турам. Ушул жерден сатыла турган сонун үй бар экен. Дареги мындай. Бул тарап Бишкек шаары. Сиздер Бишкек шаарынан Карабалта же Сокулук тарапка карап келатканыңыздарда Новопавловка айылына киргениңиздерден кийин эле бул жерде мына светофор бар. Баарыңыздар жакшы билгендей, бул жак Ала Тоо конушуна кирип кетет. Ушул жерден эле кирсеңиздер Кирова көчөсү менен дээрлик бир 800-900 метр жүрсөңүздөр Бейшеналиева көчөсү менен оңго кайрылат экенсиздер. Кайрылганда эле 3-4 үй туугандар. Мындан ары барсаңыздар сиздер Баян Антоновка, андан ары Машина базар, Сокулук тараптарга өтүп кетесиздер. Ал тараптан бери келсеңиздер туугандар, ушул Новопавловканын Ала Тоонун поворотунан эле кирип бара берет экенсиздер. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келип калдым. Мен турган көчө бул Бейшеналиева көчөсү. Тетиги көчө бул Кирова көчөсү туугандар. Жанакы көрсөткөн даректен өйдө карай бир 800-900 метр келгенде, мына сол тарапта мечитти көрүп турасыздар. Ушул мечиттин эле жанынан Бейшеналиевадан бери күнбатышты карай кайрылат экенсиздер. Оң тараптан санап келсеңиздер 4-үй туугандар. Мына ушул жашыл дарбазалуу үйгө келесиздер. Ушул үй сатууга коюлуп атат. Мен сиздерге бир башынан түшүндүрүп айтып берейин. Ээси Россияда болгондугуна байланыштуу бул жерде учурда квартиранттар жашайт экен. Бирок кыргызча сүйлөп алганына байланыштуу мен өзүм сүйлөп түшүндүрүп берейин. Ээсинен дагы сурап аманаттарын жеткиргенге аракет кылайын туугандар. Бул чек арасы мына көрүп турган сарай экен, мына ушул сарай бүткөн жерге чейин, мынакей карап туруңуздар, мына ушул жерге чейин ушул үйдүн чек арасы. Бул жагы болсо тетиги мына бак турган жерге чейин экен. Жалпы жердин аянты 9 соток. Үй болсо мындай бир оңго 8 салынган конверт түрүндөгү илгерки үйлөрдөн экен. Үйдүн астында мындай алма өсөт экен, черешня көрүп турганыңыздардай. Көчөлөрү асфальт болгон туугандар. Суу свет бар. Мен сиздерге ичинен бир сыйра кирип көрсөтө берейин. Дарбазасынан киргенде эле туугандар, сол тарабында бул жерде мындай тоок бакканга, тоок кармаганга, же болбосо күчүк кармаганга ушул жерде вольер деп коебузбу, мындай бир бош орундук бар экен. Негизги мына үйгө киргендеги көрүнүш мынакей. Бир 4-5 машина батат мына жергечи. Оң тарабында болсо киргенде бул жер сеновал деп баягы чөп кана деп түшүндүрдү бул жерди. Мынакей туугандар, бул жер чөп кана экен. Чоң, бийиктиги деле бир 3 метрден ашыгыраак. Узуну бир 10-11 метр чыгат мынакей. Туурасы бир 3 метрден ашыгыраак. Бул эми чөп жыя турган навес экен. Андан кийин бул жагында сарай, мал кармаганга, же болбосо бир кладовка кылганга. Мынакей туугандар, бул жери сарай экен. Эми бул жерде мал кармайсыздарбы, же болбосо бузуп таштайсыздарбы, аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Негизи бул жерде квартиранттар жашайт экен. Квартиранттар сонун кылып мындай гүлдөрдү отургузуп, жакшынакай карап жашашат экен туугандар. Мына ушул үй немецкий стилде салынган деп түшүндүрүп айтышты. Туугандар, бул сарайдан өткөндөн кийин эле бул жерде кладовка, мынакей. Бул жерде кладовка, керексиз ушундай буюмдар. Бул жагында болсо ошол тамак бышырганга летний кухня экен. Бул жерден суу чыгат экен. Огороду деле кенен туугандар. Аябай кенен. Мына жерде ошол отуруп сүйлөшүп олтурганга орундуктар. Негизи башына айтып кете турган нерсе туугандар. Бул жерде квартиранттар бир нече жылдан бери жашагандыктан буюм тайымдар баары өзүбүздүкү дейт. Көчө турган болсок баарын алып кетебиз, баары биздики дейт. Сиздер экрандагы номерлерге чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Туугандар, мына көрүп турасыздар мына огородну. Тетиги жерде туалет бар экен. Негизи огороду мына ушул бурчтан баштап бул жагы тетиги жерге чейин. Аябай огород кенен экен. Скважина иштейт. Бул жерде болсо мына өрүк бар экен. Мынакей. Огород кенен, иштетсеңиздер болот экен. Үйдү көрсөтө берейин анда туугандар. Жүрүңүздөр. Бул жагында мына кошумча бир бөлмө бар экен. Бул жагында чоң үй. Экөө кошо салынган экен. Сиздерге үйдү кирип көрсөтүп чыгайын. Сиздер тыңдап, чогуу болуп туруңуздар туугандар. Тез көрсөткөнгө аракет кылам. Киргениңиздерде бул жер прихожка, мынакей, кичинекей, бир эшик, 2-3 эшик. Оң тарапка эгерде кире турган болсок, кухня, мынакей, тамактануучу жай. Туугандар, мебелдер квартиранттардыкы баарын алып кетишет экен, аны деле айтып коюш керек.
Бұл жағында болса мына паровое отопление, печка. Ичинде да бир эшик бар экен. Бұл жағында болса ошол продуктысын кое турган бөлмө экен, туугандар. Мынакей. Бұл да бир бөлмө. Бұл жағында мына терезеси бар экен. Туугандар, мен силерге ээсин айткан нерселерини көңүл бурдуруп айтып кеткенге аракет кылайын. Бұл жағында болса душевой. Ремонту бир аз эскирек, бирок эгерде ремонт кылып алсаңыздар жакшынакай душ болуп калат экен. Бұл эшиктин артында болсо мындай жашыруун шкафы бар экен. Бул жерде ошол бут кийимдерди койгонго орундук. Биз эми чоң үй тарапка кирип атабыз. Киргенде сол тарапта бир эшик, тушунда бир эшик, оң тарапта бир эшик. Могул эшиктен баштап кирип көрсөтө берели. Туугандар, мен силерге болжолдуу размерлерин айтып түшүндүрөм. Бул үйдүн размери 280-ге 280 чыгып калат. Бул спальня экен. Көрүп турганыңыздардай паровое отопление бар. Күн батыш тарабында бир терезеси бар экен. Бул жагында болсо мына жанакындай эле шкаф. Бул жагында болсо күзгү мынакей. Бул бөлмөдөн чыгып эле туугандар. Туштагы залга кирип кетет экенсиздер. Мынакей, эки эшик менен чоң залга киресиздер. Залга киргениңиздерде бул залдын узун туурасы бир 5-ке 3,5 чыга турган бөлмө. Күн чыгыш тарабында, түштүк тарабында 2 терезеси бар. Паровое отопление. Мынакей. Бул залдын ичинде дагы бир бөлмө бар экен, туугандар, кичинекей бөлмө. Детский бөлмө деп да койсо болот экен, мынакей. Бул деле бир чакан бөлмө, бир 2,80-ге 3 чыга турган бөлмө экен. Мынакей. Туугандар, дагы бир бөлмө калды. Аны көрсөтүп коюп, мен силерге баасын айтып, андан кийин жыйынтыктайлы. Бул жагында дагы бир бөлмө. Бул дагы спальный жатакана бөлмөсү экен. Жанакы эле спальныйдей эле бөлмө экен, туугандар. Бир 2,80-ге 2,80 чыга турган бөлмө. Бирок мына потолокторун байкасаңыздар, бийик екен. 3 метрден бийигирээк. Абалы жакшы үйдүн. Алып жашасаңыздар болот екен. Анан баасыны $55,000 деп коюптур. Алмашуу жолу жок экен. Документтери баары так жакшы деди. Экрандагы номерлерге чалып байланышып, кызыктырган суроолор болсо, суроолоруңуздарды берип көрсөңүздөр болот, туугандар. Жайгашкан жери жакшы. Шаарга деле бир 10 мүнөттө кирип барат шаардын ичине, Ош базар тарапка. Жери кенен, мол чоң жолго деле жакын экен. Жаккан болсо туугандар, сиздер чалып көрүңүздөр. Жери кенен шаарга жакын үйлөрдү издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушу үйдү көрүңүздөр. Саламатта туруңуздар туугандар.